Салам достор, мен силерге азыр Instagram аркылуу аябай популяр болуп жаткан Улуу Таяга сезондук жумушка алып барам деген бир аккаунттун алдамчы экенин силерге далил катары видео көргөзүп берем. Сөз видеону көрүп чыгып жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анткени мындай алдамчылардын торуна калып калбоо үчүн. Анда эмесе видеону унутпай карап туруңуздар. Ушуга окшогон схемадагы алдамчылардан сак болуу үчүн жардам берет деп үмүт кылам. Анда эмесе баракчага көңүл бурабыз. 135 000 катталуучу менен просмотрлары 1,5-2 миңди гана түзөткөн. Бул аябай шектүү. Анткени мынчалык живой катталуучу болгондо жок дегенде 50-60 миңден просмотр болгон норма болмок. Экинчиден булар биздин аймакка таргет кетирип койгон, ошон үчүн сиздерге чыгып жатат. Үчүнчүдөн болсо булардын дареги көргөзүлгөн эмес, болгону мессенджерларга гана ссылка коюп коюптур. Жада калса официалдуу сайты жок. Операторлордун текшерилген сөзсүз түрдө өздөрүнүн сайты болот. Бул дагы булардын мошенник экенине бир далил. Бул жактан карасаңыздар, Telegram менен WhatsAppка гана ссылка турат. Андан кийин айлык маяна боюнча булар 8-10 сааттан жумуш деп коюптур. Макул, биз 10 саатты алып эсептеп көрөбүз. Бир жумада 6 күн иштейбиз. Анткени сөзсүз түрдө бир айда 4 жолу эс алуу болуш керек. Анда эмесе 10 сааттан бир жумада 60 саат иштесе, аны 4кө көбөйтөбүз. Ошондо 240 саат болот. 240 саатты 2025-жылкы минималдуу айлык маяна менен 12,21 фунт эсептеп алсак, 2930 фунтту түзүп атат. Жада калса алар айткан сумманын өзү эмес, бул жерде сиздердин карабан жашоо шартка да чыгашалар болмок. Демек, булар толук кандуу алдамчылар деп айта алабыз. Сак болуңуздар туугандар, алдамчылардын торуна түшүп калбаңыздар. Мен өзүм Улуу Таяганын Англия мамлекетинде сезондук жумушта иштеп келгенмин. Эч кимге эч кандай акча берген эмесмин. Өзүм өз алдынча тапшырып барып иштеп келгем. Ошондуктан коопсуз миграция жөнүндө пайдалуу маалыматтарды алгыңыздар келсе, баракчама катталып коюңуздар.